урматтуу коллегалар, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Сооронбай Шарипович, былтыркы жылы 2016 жылы бюджеттен мектептерди интернетке улоо үчүн 300 миллион сом акча каралган болчу да, бирок ушул ишке ашкан жок да. Эмне үчүн ишке ашкан жок? 300 миллион сом комитеттин чечимимен каралган. Анын ичинен 136 миллион тендер өтүп, бүгүнкү күндө уже телевизорлорго жумшалат бул акча. Анан интернет боюнча 8 декабрда тендер өтөт. Бул эмне кечип атат? Бул мартта комитет чечими жылдын башында болгон экен да. Эмне үчүн жылдын ишинде аткара албадыңар, ушу акчаны освоить эте албадыңар? Тендер 3 жолу жарыяланып, 2 жолу эч ким документтерин бербептир. 3-чү жолу жанагы технический задание деп коебуз, ошол так берилбей, ошол 3-чү тендер дагы өтпөдү. Бирок азыр биз атайын IT адистерди чакырып, технический тапшырманы дагы бир жолу карап чыгып, шарттарын жаңыдан карадык дагы 8 декабрда сөзсүз бул тендер өтөт. Канча мектептер камсыз болот? Канча пайыз мектептер ушул? Биз азыр айтып атабыз, предварительно 603 мектеп деп берилген экен, бирок ушул тендерге дагы ошондой шарт коюп атабыз. Биринчиден жогорку ылдамдык интернет деген интернеттин сапатын коюп атабыз. Биринчи шарт, анан экинчи шарт канча пайыз? 60 600 мектептен кем эмес, ошондой көбүрөөк ахват болсун деп ошондой шарт коюп атабыз да. Бул жалпы мектептердин канча пайызын түзөт? 28% түзөт. 2017 жылда каралабы кошумча дагы же ошол менен бүтөбү? Кошумча каралат, балким ушул тендерде өткөн компания дагы 600 эмес, андан көбүрөөк дагы мектеп камсыз. Айыл жердеги мектептер кошулабы, кошулбайбы? Кошулат сөзсүз. Бүгүнкү күндө бизде өзүнчө бир перечень бар. Жалпы мамлекет боюнча 1654 мектеп интернети жок экен. Анын ичинде негизинен бул айылда жайгашкан мектептер, ошондуктан каралат да. Сооронбай Шарипович, бул тендерди өткөзбөй койгонда Кыргыз Телеком көп фирмаларды катыштырбай койду деп ачык айтышты кээ бирок жазып бербей койду, жазып берип, ушуну контролдоп койсоңуз. Мен өзүм кымбат баада алам деп жөнөкөй баягы фирмаларды катыштырбай коюптур бул маселе боюнча. Бул жерде министрликтин күнөөсү убагында чара көрбөгөн жана технический шарттарын жасабаган баардыгы. Дагы бир маселе, бу жерде телекомду күнөөлөш керек. Бул министрликке тапшырма берилген, билим берүү министрлигинде. Ошо аткарган эмес. 4 жолу тендер болгон, 4 күч эмес, 4 жолу болгондо. 4 мына 4-чү жолу болуп атат. Эми бир жыл өтүп кетти. Өкмөттүн жыйынында мен тапшырма бердим, азыр министр өзү көзөмөлдөйт. Бул балдардын баягы билим деңгээлинин сапатын көтөрүүгө жакшы салым кошмокто бир жыл өтүп кетти. Дагы бир маселе, Сооронбай Шарипович, акыркы убакта тенебой экономика менен күрөшөбүз деп сөздөр болуп атат, бирок ушунун негизги себептеринин бири ишкерлердин социалдык төлөмдөрү 27,25% көп болуп атат да. Ушуну азайтып, баягы акчаны конвертте эмес, ачык бере турган бир жолу барбы силердин? Өзүңөрдүн планыңар бар быйыл жылкыга? Бул эми жумуш топ түзүлгөн, бу иштеп атышат. Бул эми 1% азайтса 1 миллиард сом экен да. Иштеп атат, анан жообун беребиз. Азыр мындай деп айта албайбыз. Бирок бул жерде соцфонд түшүрсө, подоход көбөйөт да, мисалы үчүн. Адамдар 10 миң төлөп аткан айлыгын 20 миң көрсөтсө, ал жерден подоход 2 эсе көбөйөт да, компенсация болот. Эми тура берсе бул маселе чечилбейт да, конвертте берилип келе берет. Ачыкка чыгарыш керек да. Деп 1-2 шаарды бир ошондой эксперимент кылып көрбөйсүздөрбү? Жумуш топ менен дагы айтайын, тапшырмасы менен жолугусун, оюңузду бериңиз. Дагы бир маселе, мына кече сиз өзүңүз да жыйын кылып, баягы ГЧП боюнча жакшы бир жыйын өткөрүпсүңүз. Анан кече биз комитетте ушу боюнча Минэконом стат секретарын сурасак, эмне үчүн 5 жылда бир да проект кылбады десе, бизге дейт подготовительный период керек дейт, мыйзам ишке алыш үчүн. Бул деген ошол адамдын деңгээлинин төмөндүгү да өзү мыйзамды түшүнбөй Минэкономдо стат секретарь болуп отургандыгы. Ошо ГЧПны өкмөттүн алдына алып туруп, ушуга катуураак иштетпейсизби? Бул боюнча биз ишке киргизип алсак, биз карыз албай ГЧПнын негизинде көп иштерди кыла алат элек да, барган сайын карыз өсүп атат.